Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Канкулова Чолпон Тойчубековна. Саламатсыздарбы? Бүгүн силер менен курактык анатомия, физиология, гигиена жана жашоо тиричилик коопсуздугу предметинен онтогенезде бөлүп чыгаруу системасынын өнүгүшү деген темада лекциялык сабак өтөбүз. Бүгүнкү лекциябыздын планы бөлүп чыгаруу системасынын анатомиялык, физиологиялык түзүлүшү, бөлүп чыгаруу системасындагы курактык өзгөчөлүктөр жана бөлүп чыгаруу системасынын гигиенасы. Сабактын максаты бөлүп чыгаруунун маанисин, бөлүп чыгаруу системасынын анатомиялык, физиологиялык түзүлүшү жана курактык өзгөчөлүктөрүн билебиз. Зааранын пайда болуу этаптарын айырмалай алабыз. Бөлүп чыгаруу системасынын гигиенасын билип, оорулардын алдын ала алабыз. Анда биринчи эле бөлүп чыгаруунун маанисине токтолуп кетсек. Желген тамак аш азыктарынын составындагы белок, май, углеводдор, суу, туздар ашказан ичегилерден канга сорулуп, боорго барат. Анда керексиз уулуу заттардан тазаланып, дагы кан аркылуу дененин бардык ткандарына жана клеткаларына аралашат. Клеткалардагы заттардын алмашуусунун натыйжасында бул азык заттар кычкылтек менен оксиденүүсүнүн натыйжасында ажырашат. Бул процесстердин натыйжасында организм үчүн зыяндуу болгон заттар сийдик кислотасы, калдык азот, мочевина, креатинин, көмүр кычкыл газы сыяктуулар пайда болот. Силер билгендей, бул зыяндуу ашыкча заттар клеткалардан канга өтүп, бөлүп чыгаруу органдары аркылуу сыртка чыгарылат. Ошентип бөлүп чыгаруу киши организми үчүн негизги физиологиялык процесс болуп, анын негизинде организмде зат алмашуунун натыйжасында ажыраган керексиз заттардан такай тазаланып турат. Бөлүп чыгаруу органдары бөйрөк, тер бездери, өпкө жана тамак сиңирүү органдары кирет. Заттардын алмашуусунун натыйжасында пайда болгон көмүр кычкыл газы дем алуу органы аркылуу сыртка чыгарылат. Сийдик кислота, калдык азот, туздар сууда эриген абалда бөйрөктөр аркылуу сийдик составынан ажыратылат. Тамактын ашказан ичегилерде сиңбеген бөлүгү жоон ичеги келет. Жоон ичегиде пайда болгон заң түз ичеги келет да андан сыртка чыгарылат. Бөлүп чыгаруу системасында негизгилерден болуп, булар заара пайда кылуучу орган жана заара бөлүп чыгаруу органдарын карасак. Бул заара пайда кылуучу органга бөйрөк, ал эми заара бөлүп чыгаруу органдарына заара түтүкчөлөрү, табарсык, заара чыгаргыч канал кирет. Эми бул бөлүп чыгаруу системасында негизги орган болуп бөйрөк болуп эсептелгендиктен биринчи бөйрөктүн түзүлүшүнө көңүл бөлүп кетсек. Бул жерде сол бөйрөктүн жалпы көрүнүшү, бул болсо бөйрөк үстүндөгү без, бөйрөктүн дарбазасы, өзүңөр көрүп тургандай, артериясы, венасы жана сийдик түтүгү. Бул ортосунан кесилген көрүнүшү. Бул лоханкасы, кыртыш заты, ал эми бул мээ заты болуп эсептелинет. Бөйрөк негизинен кичине жуп орган, ал курсак көңдөйүндө, белдин тушунда, омуртка тутумунун эки жагында жайгашкан. Бөйрөктүн формасы маш буурчакка окшош. Бөйрөк негизинен татаал түзүлүшкө ээ, ар бир бөйрөктүн массасы 150 граммга барабар. Бөйрөктүн курактык өзгөчөлүгүнө токтолуп
турган болсок, жаңы төрөлгөн балдардын бөйрөктөрү уйдун, жылкынын бөйрөктөрү сыяктуу орто эсеп менен 14-20 граммга чейинки майда дөмпөкчүлөрдөн турат. Ал дөмпөкчүлөр өз ара майда жылгалар менен бири-биринен бөлүнүп турат. Кийинчерээк бул дөмпөкчүлөр акырындык менен жоюлуп, бойго жеткенде чоң кишилердики сыяктуу эле сырты тегиз жылмакай болуп калат. Ымыркай балдардын бөйрөгүнүн узундугу 4,2 см, салмагы 12 грамм. Эмчектеги мезгилде 1,5 эсеге чоңоет, салмагы 37 граммга. Биринчи балалык куракта орточо эсеп менен 7,9 см, салмагы 56 грамм. Ал эми өспүрүм куракта 10,7 см, салмагы 120 граммга барабар болот. Балдардын бөйрөгү өзгөчө 1 жашка чейин, анан бойго жеткен учурда 15-17 жашта, кийин 20 жашка чейин бат өсөт. Эми бөйрөктүн ички түзүлүшүнө токтолуп кетсек, анын ички бөлүгү иймектелген болуп, ал жерди бөйрөктүн дарбазасы деп аташат. Бөйрөктүн дарбазасы аркылуу ага артерия, кан тамыры кирип турат, ал эми вена кан тамыры чыгып турат. Ошондой эле бул жерден заара түтүгү да чыгат. Бөйрөк негизинен 2 катмардан турат. Бул сырткы кыртыш катмары жана ички биртилдек мээ затынан турат. Бөйрөктүн кыртыш бөлүгүндө воронка формасында Шумлянский капсуласы жайгашкан. Ал 2 катмар жука челден турат. Ушул капсуладан биринчи даражадагы ийри буйру ором сыяктуу түтүкчөлөр башталып, бөйрөктүн кыртыш бөлүгүнөн биртилдек зат бөлүгүнө өтөт. Бөйрөктүн биртилдек зат бөлүгүндө ором сымал түтүктөр түздөлүп, жогору көздөй бурулат. Ушул бурулган жери генли шакеги деп аталат. Анан алдагы бөйрөктүн кыртыш зат бөлүгүнө өтүп, экинчи даражадагы ийри буйру ором сымал түтүкчөлөрдү пайдалат. Анан ал бөлүп чыгаруу каналына кошулат. Бул бөйрөктөрдө негизги жумуш аткаруучу бөлүгү болуп, нефрондор эсептелинет. Ар бир бөйрөктө 1 миллионго жакын нефрон бар. Бул нефрондор бөйрөктүн мээ бөлүгүндө жайгашкан. Алардын ийри буйру ором сымал түтүктөрүнүн узундугу 120 км, керегелеринин аянты болсо 40 метр тегерегинде болот. Эки бөйрөктү 2,5 миллион тегерегиндеги нефрон болуп, алар кезек менен иштешет. Ар бир нефрон орточо 15 минутта иштеп, 40-45 минутта эс алат. Эми заара түтүгүнө токтоло кетсек. Заара түтүгү бөйрөктүн күлтүк бөлүгүнөн башталып, карындын арткы бөлүгү менен төмөн түшүп, табарсык менен туташат. Заара түтүгүнүн узундугу чоң кишилерде орточо 30 см болуп, анын керегелери 3 катмардан турат. Ички былжыр, ортоңку булчуң жана сырткы сироз катмарларынан. Бөйрөктө фильтрленип пайда болгон заара түтүгү аркылуу табарсыкка үзгүлтүксүз куюлуп турат. Эми бул сийдик түтүгүнүн куракта өзгөчөлүгүнө токтолуп кете турган болсок, сийдик түтүгү кененирээк жана кыска болот балдарда. Ымыркайларда 4-6 см, 1 жашка барганда 10 см, 4 жашка барганда 15 см барабар болот. Табарсык. Табарсык карындын төмөнкү бөлүгүндө жамбаш бөлүктө жайгашкан болуп, анын көлөмү чоң кишилерде
500-700 мл чейин болот. Табарсыктын дагы керегелери 3 катмардан: ички былжыр, ортоңку булчуң, сырткы сироз катмарларынан турат. Түбүндө 3 тешикче болуп, анын эки оң жана сол бөйрөктөрдөн сийдик түтүкчөсүнүн куйгуч жери бирөөсү сийдик чыгаргыч канал болуп эсептелинет. Эми бул табарсыктын да курактык өзгөчөлүгүнө токтолуп кете турган болсок, табарсык жаш балдарда чоңдорго салыштырмалуу жогору курсак бөлүктө жайгашат. Андан кийин жамбаш бөлүгүнө түшөт. Көлөмү ымыркайларда 52 мл, 2 жашка барганда 200 мл барабар болот, ал эми 10 жашка барып 600-900 мл барабар болот. Табарсыктын кызматы, негизги кызматы заараны топтоо жана сактоо болуп эсептелинет. Табарсык толгондон соң анын керегелери чыңалып, сезүүчү рецепторлорду дүлүктүрөт. Пайда болгон импульс башта арка мээге, анан баш мээ жарым шарларына барат. Анан кишиде нервтердин дүүлүүсүнүн несинде табарсык керегелеринин жылма булчуңдары жыйрылып, андагы чогулган заара чыгаргыч канал аркылуу сыртка чыгарылат. Балдарда өз алдынча заара бөлүп чыгаруу 2-3 жашка барып калыптанат. Зааранын пайда болушу. Бул 2 реакция негизинде жүрөт. Биринчи фильтрациялануу, болбосо чыпкалануу. Экинчи реабсорбция, кайрадан сорулуу процессинин негизинде пайда болот. Алгачкы этап фильтрациялануу. Мында биринчи заара пайда болот. Мальпиги түйүндөрүнүн артерия капиллярлары аркылуу кандын суюк бөлүгү фильтрленип, Шумлянский капсуласынын көңдөйүнө өтөт. Бул процесстин өтүшү капиллярдагы басымдын жогору, капсуладагы басымдын төмөн болушуна байланыштуу. Биринчи зааранын составы кан плазмасынын составына жакын болуп, анда бир гана белок болбойт. Себеби ал капиллярлар менен кан тамырларынын керегелеринен фильтрленип өтпөйт. Капсуладагы биринчилик заара ором сыяктуу каналчаларга өтөт. Бул каналчалардын керегелери аркылуу биринчилик зааранын составында кант жана амино кислоталардын бардыгы, суу жана минералдык туздардын көпчүлүк бөлүгү, башкача айтканда 98,5-99% вена тамырларына кайрадан сорулат. Бул реабсорбция процесси деп аталып, бул заара пайда болуунун экинчи этабы болуп эсептелинет. Каналчаларда калган заара экинчилик заара деп аталып, анын составындагы зат алмашуунун натыйжасында ткандарда пайда болгон ашыкча азот, мочевина, креатин сыяктуу керексиз заттар, белгилүү санда минерал туздар жана суу болот. Чоң кишилерде бир суткада орточо 100 литр биринчилик заара фильтрленип, анын 98,5-99 литр ором сымал каналчалардын керегелери аркылуу канга кайрадан сорулат. Калган 1-1,5 литри экинчилик заара катары сыртка чыгарылат. Бул суюктуктар кан составында ушул форминдик элементтер, плазма. Ал эми плазманын курамындагы заттар суу, белок, глюкоза, аминокислота, витаминдер, минералдык заттар. Биринчилик заара 170-180 литр бир суткада. Мунун курамында суу, глюкоза, аминокислота, витаминдер, минералдык заттар болот. Ал эми экинчилик заарада мочевина, сийдик кислота, суу, минералдык туздар болот. Бөйрөктө
бөйрөктөрдөгү зааранын пайда болушу нерв жана гуморал жолдору менен башкарылат. Симпатикалык нерв талчалары бөйрөктүн кан тамырларын тарайтып, зааранын бөлүп чыгуусун азайтат. Парасимпатикалык нерв талчалары болсо, бөйрөктүн кан тамырларын кеңейтип, заара жаралуусуна өбөлгө түзөт. Бул нервтердин борбору арка жана баш мээде жайгашкан. Баш мээнин төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан гипофиз безинин арткы бөлүгүндө синтезделүүчү антидиуретикалык гормон бөйрөктүн ийри буйру каналчаларынын керегелерине таасир этип, реабсорбция процессин күчөтөт жана заара бөлүп чыгаруусун азайтат. Калкансымал безде синтезделүүчү тироксин гормону тескерисинче реабсорбция процессин ылдамдатып, заара бөлүп чыгаруусун көбөйтөт. Бөйрөк ар минут сайын өзүнөн 1 литр канды өткөрүп, 5-6 минутада өзүнүн организмдеги бардык канды өткөрөт. Организмдеги кан 1 сутканын ичинде бөйрөк аркылуу 300 жолу өтөт. 1 сутканын ичинде 1700 литр кан тазаланат жана фильтрленет. Ошол эле убакта кандын 180 литр суюктугу фильтрленип, 1,5-2 литр заара пайда болот. Сийдик бөлүп чыгаруу органдарынын гигиенасына токтоло турган болсок, эгер жеке гигиенаны сактабаганда оору пайда кылуучу микробтор заара чыгаруучу канал аркылуу табарсыкка келип, жана сийдик чыгаргыч системасынын башка участоктарына жайылып, аларды сезгендирет. Сезгенүү процесстерине жана микробтордун жайылышына жалпы организмдин суукка чалдыгышы, суук тиүү себеп болот. Бөйрөктөр, бөтөнчө балдардын бөйрөктөрү ар түрдүү уулуу заттарга сезгич келип, ал эми уулуу заттар же организмдин өзүндө синтезделет, же сырткы чөйрөдөн келет. Көп өлчөмдө колдонуучу кээ бир дарылар, сульфаниламидтер, антибиотиктер бөйрөктөрдө топтолуп бөйрөктү дартка чалдыктырышы мүмкүн. Эгер чынында биз ушул антибиотиктерди туура эмес пайдалана турган болсок, анда ошол бөйрөктү дартка чалдыктырышы мүмкүн. Микроорганизмдер сийдик бөлүп чыгаруу системасынын ар түрдүү бөлүмдөрүнө, бөйрөктөргө, сийдик түтүкчөлөрүнө, табарсыкка, сийдик чыгаргыч каналга доо келтириши мүмкүн. Микроорганизмдер бөйрөккө кан аркылуу келет. Буга организмдин ар кандай бөлүктөрүндө инфекциялар булагынын мисалы ангинанын, тиштин, ооз көңдөй дарттары көмөк берет. Мисалы тиштин кариеси, мына ушул өзүңөр сүрөттө көрүп тургандай ангина, алкоголь ичимдиктери, пиво, ачуу тамак аш, туздуу тамак аштар сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан ушуну гигиеналык талаптарды сөзсүз түрдө туура аткарышыбыз керек. Үйгө тапшырма. Заара бөлүп чыгаруу органдарынын дартка чалдыгуу шартын алдын алуу. Эгер биз бүгүн лекцияны түшүнгөн болсок, үйгө берилген тапшырманы аткарып келебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.